Бейиш нуру. Кереметтүү Курандын ар бир аятынын көптөгөн маанилери, түрдүү акыйкаттары бар. Аяттардын максаты ошол аяттын сырткы эле мааниси менен чектелбейт. Тескерисинче ар бир аятта адамды дүйнөлүк жана акыреттик жактан өнүгүүгө, өсүүгө жетелеген маанилер бар. Курандагы Асхабы Кахф деген атка конгон окуяны мисал катары карап көрөлү. Кахф сүрөсүнүн 18 аятында Аллах Таала: "Аларды ойго жатышат деп ойлойсуң. Чындыгында алар уктап жатышкан эле. Аларды оңго солго оодарып турдук" деп айтат. Бул жерде байыркы доорлордо ишенимин сактап калуу үчүн падышанын зулумдугунан качып барып үңкүргө жашырынып, ал жерде 300 жыл бою уктап калган такыба жаштар тууралуу сөз болууда. Аятта алар уктап жаткан кезде периштелер аркылуу оңго солго оодарып турдук деп айтылууда. Сырткы мааниси боюнча бир эле окуяны баяндап жаткан сейт. А ички мааниси кандай? Эмне үчүн антип оодарып турушту? Келиңиздер карап көрөлү. Соңку доордун илимпоздору адам уктап жатканда оңго солго оодарылуусунун сырын изилдеп чыгышкан. Көрсө, адам уктап жаткан кезде бир жагы менен эле жата берсе, ден соолукка залал келет экен. Бир оорунун күчөп кетүүсүнө, денеде жаралардын пайда болуусуна, дененин төшөккө тийген тарабында кандын коюулап кетүүсү сыяктуу коркунучтарга алып келет экен. Узак убакыт бир жак менен жатуунун натыйжасында денедеги кан тамырлар кысылып, кислород жана пайдалуу элементтер териге жетпей калат. Натыйжада тери өлө баштайт. Теринин өлгөн жерлеринде жаралар пайда болот. Эгер бул көрүнүш улана берсе, теринин астындагы майлар, булчуңдарда ойла баштайт. Бул чынында өмүр үчүн кооптуу көрүнүш. Буларды болтурбоонун эң эле жөнөкөй мисалы 15 мүнөт сайын ары бери оодарылып уктоо. Ошондуктан медицинада кыймылдабай жатып калган оорулууларды ар бир 2 саат сайын кыймылдатып туруу ыкмасы каралган. Курандагы оңго солго оодарып турдук деген аяттын маанисинин бул илимий ачылышы өзүн акыл ээси деп эсептегендер үчүн чынында керемет. Мынакей, о менин бир тууганым. Курандын ар бир аятында көптөгөн максаттар, акылмандуулуктар бар. Ар бир илим ээлери илимине байланыштуу көптөгөн маселелерди Курандан табышат. Куран күн өткөн сайын маанилеринин сырлары ачыкка чыгуу менен жашарууда. Болгону биз мусулмандар андан алыстап, өтө баалуу акыйкаттардан, акылмандуулуктардан кур калдык. Балким азыркы күндөгү кыйналып жашаганыбыздын дагы бир себеби ушулдур. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.